bölüp жаруу азыр мына түздүк түштүк маселесин чыгарууну аракет кылып жатканына да жообубуз бар. Кыргызстанды өзүбүз гана жеп бүтпөстөн башкага дагы жем кылып алуу коркунучтат да. Ошондуктан азыр бир гана нерсе керек. Азыр столго отуруп, акыл эс менен талаш тартышты кызмат бөлүшүн токтотуп, тилекке каршы мына инвесторлор бизден мына качып бүгүн да кайрылуу жасашты, бизди колго берилет. Азыр пандемия күчүндө мына азыр турат. Мына кыш келе жатат. Кырдаал оңой эмес да, оңой эмес. Өтө оор. Мына пандемиядан кийин 30 миллиард сомго жакын мына бюджеттен чогулта албай калдык. Мына Кытай менен чегара жабылып, экономика токтоп карантинден. Мына бүгүн табып калдым, жер үйдү өрттөп жибер дегендердин угуп мына жүрөгүм ооруп жатат да. Ошондуктан столго отуруп болор иш болуп калды. Укукту талаага алып келип, шайлоо өткөрүү, кызмат бөлүшүү баарын укуктуу талаада жасаш керек да. Анткени көрүп турабыз, мына көчөдө жүрүп пикиргандар кызмат келе башташты. Ошондуктан абалдан тезирээк чыгыш үчүн ошол тың чыкма жигиттерибиз, азыр амбициясы көп кайсы топтон болбосун, мына баардык жигиттерибиз чыгып атышат. Ошолордун колуна жоопкерчиликти берип, мен бул салага көмөктөшкөнгө даярмын да. Мына ири отуруп түз кеңешүү, сүйлөшүү деген маселени айтып калдыңыз. Чогуу отуруп сүйлөшүп, алар менен кызматташууга сиз даярсызбы? Мен легитимдүү президент катары, менин ролум чоң, легитимдүү президент катары. Ошондуктан мен бириктирүүчү арбитрлик милдетти аткарыш керек. Жана ушул абалды турукташтырууга келген баардык күчтөрдү чогултуп сүйлөшкөнгө мен даяр болушум керек. Бул менин милдетим. Менин негизги ролум ушул болот да буюрса. Мен даярмын.